Саламатсыздарбы? Мен БКМК үчүн сөз тайпасынын студенти Мейманова Диана, окутуучу Ажыкулов Актилек. Сабактын аты кыргыз тили жана адабияты. Сабактын темасы Кожо жаш эпосу. Кыргыздын элдик ожеки чыгармаларынын ичинен Кожо жаш дастаны өзгөчө эпос. Ал окурманды эки жекке жетилип, ички карама-каршылыктарды жаратып, кээде жаратылышын жабыркаганы кол шилтеп, мергенди өлүмдөн сактап калууга да албастат. Кожо жаш кыргыз элинин архаикалык жана кенже эпосторунун бири. Анда айылын мергенчилик менен багып, бирок гумандуулукту жоготуп, кайберен тукумун кырып жиберген кожо жаш мергенчи туурасында баяндалат. Кожо жаш кыргыздын эң байыркы эл дастандарынын бири. Дастан өзүнүн калыптанып пайда болгон мезгили жагынан архаикалык мүнөзгө ээ. Байыркы кыргыз коомунда табигатты, татаал шарттардын аңчылыкта кыргыздардын чарбалык кесипчилигинин бир түрү болгондугун байкоого болот. Мында адам баласы менен табигаттын катаал кубулуштарынын ортосунда өз ара алакалар, байланыштар чагылдырылган. Кыргыздын Кытай урусунан чыккан көз катар мерген кожо жаштын Зулайка сулууга үйлөнүшү, касиеттүү кайберен сура эчки менен эргешип, сура эчкинин каргышына калып, адам жеткис аскада жалгыз калып кетиши. Кожо жаштын уулу Миң жашар баралына жеткенде атасынын куунун кууп, сура эчкиден өч алышы эпосунун сюжетин негизине түзөт. Дастанда өзгөчө адам баласы менен жаратылыш ортосунда аң сезимдүү байланыш, адам баласынын ага болгон адеп ахлактык мамилеси курч коюлган. Кожо жаш эпосу кыргыздын байыркы доордогу турмуш шартын, чарбачылыктын када салтын, диний ишенимдерин жана башкаруу изилдөө боюнча маанилүү булак болуп саналат.